Жалпыңыздарга assalamu alaikum. Ошкор YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин мекендештер жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандестер, биз бүгүн Кара Суудан салам айтабыз. Тактап айтканда Кара Суу районунун 30 адыр айылында турабыз. 30 адырдан жакшы линиялуу улактын аты сиздерге сатылат экен, балбандар чапкан ат. Ушул атты тартканы келип калдык. Ээси менин жанында Тынчтык балбан маалыматты берет. Тынчтык балбан чапкан ат сатууга коюлду туугандар. Бизден алыстабай байкап туруңуздар. Эрнис чабандес минип көрсөтөт экен атты. Тынчтык, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың, ден соолуктар жакшы, балбан, иштер жакшыбы? Өзүңүз тынчсызбы? Өзүң чапкан атты сатууга койдуң буюрса. Ооба ака. Жылоолору жакшы окшойт аттын. Жылоосу Кана бир жылоолочу, жылоосу жайындагы аттын. Көрүп турасыздар, өзүңүздөр байкап тургандай эле ушул ат сатууга коюлат туугандар. Эми толук мүнөздөмөсүнө аттын ээси Тынчтыктан маалыматты алып сиздерге жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар туугандар. Болгон маалыматты Тынчтык балбан маалыматты берет. Атты көрүп турасыздар, буроолорун да көрсөтүп атат. Мынакей жеңил экен ат. жеңил. Бул азыр эми чабандес сап келип токтотсо бир дене мүчөлөрүн тартайлы. Сталак. Оздак элпе экен ордундагы. Эрнис аттап келчи, мындай атты көрүүчүлөргө көрсөтөлүчү, дене мүчөлөрүн тартайлы жакындан. Токтотпой чапчук ат көрүнөт го бул жаныбар. Жашы канча деген Тынчтык? Жашынан баштайлычы аттын. Жаңасы ака. Жаңасы. Жаш экен да? Жазга 2 асы. Азыр 4 жаш. Жазга 5. 4 казыгынан тартайлы мындай көрүүчүлөргө. Бул өзүм чаап жүргөн ат дедиң, энчи ат? Жок, мен алганмын ака, ушул айылдын аты. Айылдын аты. Линиялуу ат деп айтканыңан айтам. Ооба. Бул Кайсыл аттын линиясынан болуп калат ошондо? мына Жаңарыктан, Правдадан Кылыч ака бар, спецназ. Аттардын уругу, анан Кара Сууда Нурлан аканын аттарынын уругу, Нурлан ака. $10 000 үстүнө сатты ал. Аталары. Мында күчтүү аттын баласы экен да, мындай айтканда. Ооба. Эми өзүң чаап жүрөм деп калдың муну. Улактарга канча жыйынга чейин салып чаптың ошолор тууралуу? Улакка чабып атам. Мен өзүм 5-6 улак чабып анан алдым да бул аттычы. Мурда чаап жүрүп? Жок, быйыл улакка чыгып атат өзүчү. Быйыл улакка чапты. 5-6 улак чабып, бегасын умурага сатам деди эле, умурага кетип атты. Демек бул ат бирөөдө болгон, чаап жүргөнсүң? Мен чабып жүрүп 5-6 улак чабып анан алдым ат. Сыналуу ат жагып алыпсың да мындай. мындай Башка эч ким чапкан эмес бул атты. Бул эми кайсы өрөөндөрдө чаап жүрөсүң бул атты? Ушул жерде ака, Ошко неме кылды. Баротабыз, Керметова, Ишкабандаргачы. Ишкабан. Оштун ичинде мына. Ош Кара Суу. Кара Суу районунда. Канча атка чейин салдың эми мындай? Чоң торпо улактарга. Чоң торпо улактарга салуулатам. Аттын кирип чыгышы өтө каттуу кирет, өтө каттуу чыгат атчы. Каттуу кирет, каттуу чыгат. Демек аларман адам улакты акча санайын десе болот атка. Эртең бизде экиси күнү ошол жерде бир акаларыбыз улак берип атат, ошол жерге келип чабып көрүп, улактын үстүндө акча санаса болот. 2-числоодо 30 адырда чоң аламан улак. Февралдын 2-си ушул айылда болот. Мына туугандар, атты мына торпо улакта 2-февралда улакта сынап акча санасаңыздар болот экен. Ат жакпаса кала берет экен мынакей туугандар. Айтса шунчалык айтат чабандестер. Эми пародасы кандай болот? Нак карабай. Мен атка гарантия берем, улак булагына, жеп ичишине. Адам ылгап эме кылбайт, Ондой жок. Эми улак булагы жок болсо базарга эле апарып сатат элем. Уверенный болгон үчүн мен ишеничтүү булагы. Тамай экен да мындайча өзүбүзчө айтканда. Бою канча чыгат бою? 1.60-тын тегереги бою. Өлчөп көрбөдүм. Ат жиш жыйынга да киреби? Ортосуна. Кирет, жаны чыккы чейин кирет бул атчы. Үстүлөрү кандай экен эми, Эрнис үстүлөрү? Үстүлөр толкан. Толобу? Нарака бурсам мындай үстүлөрүн да кичине. Резкий жүгөндү какканыңда өзгөрөт экен да ат. Өтө тез, улак ачканда ham уже өзгөрөт. Улак өткөндө өзгөрөт. Мындай туруп калып, уят кылбайт буюрса. Алар кандай барса кечке маал ошондой чуркайт. Коюлуп калбайт. Бир эс алдырып алып кайра сала берет экенсиң да улакта.
терин кат. Бир ылдыйдан кой бербейсиңби мына күлүктүгүн көрөлүчү. Аламан улактын атын. Теки улакка чабылдыбы же толку аламан ырак, торпок улакка. Торпок улактын аты. Мынакей туугандар, эми торпок улактын атыны мына жүгүргөнүнү, күлүктүгүнү мына узагыраак кой берсе күбө болобуз. Ар бириңиздерге ушундай ат насып кылган болсун. Оборот ордунда экен, а? Камча болбасын да. Жаныбар. Азыр камчысыз кетти, а? Ооба. Эрнис, мен камчы өрөйүнбү? Камчы өрөйүнбү? Жок. Камчынын кереги жокпу? Мына. Ат болсо ушунчалык болор туугандар. Любой ошол экисинде улакка акча санай бересиздер мынакей. Токтотпой чапчыбат экен. Күлүктүгүнү өзүңүздөр көрдүңүздөр. Карабайыр кыргыз жылкысын издегендерге. Токтот. Тормуздар да өтө ордунда экен, а? Такага туруштары жакшыбы? Такага жакшы. Берки акаңкы путу чыгып калды. Бир такасы жокпу азыр? Директинде такалап. Эрнис болду. Эми поворотторун көрдүк. Аттын эми кличкасы барбы жокпу? Көк булут. Көк булут. Көк булут экен туугандар. Мына улакты акча санаңыздар. Көк булуттун баасы канча эми? Бул Баасы ушунча чапса да кайра бодрый го ошо ойдон. 300 000. 300 000 сом. Кем бар, ha. Сомго 300 000 сом экен туугандар. Быйылдан кийин жонор тема. Жонорчу буга келиптир да буйруса, мына эми жаңы 4-төн 5 өтмө болсо бир жылоолоп койчу 300 000дик аттын. Жылоосун кайра көрөлүчү. Жылоолоп чаппайлар. Азыр Как Эрнис. мына жылоологон өтө сонун болот да, жыйынга киргенде башты ушундай тик көтөрүп, ондай неме кылбайт, секирип. секирип эмелери жок. Кирет. Ушундай башын тик кармайбы дегеним киргени. Ооба. Эми номерлерин канча менен тынчтык? 700. Плюс 996 700 менен 16 16 73 06. 73 06. WhatsApp, Telegram кайсылар бар? Ушуда. WhatsApp ушуда. Билайн номерин дагы бар. Билайн номер дагы бар экен. 76 менен. Плюс 996 776 менен 02 02 86 91. 86 91 номери менен байланышсаңыздар болот. Лайк басып бөлүшүп коюуну унутпайсыз. Саламатта калыңыздар.